Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулмандар, биз сиздерге кабыр азабы тууралуу бир аз баян кылып беребиз. Төмөндө биз сиздерге бир адамдын башынан өткөн окуяны айтып бермекчибиз. Анда сөз башынан болсун. Адаттагыдай эле бешин намазын өз убагында окуп бүткөн соң, жаназа намазын окууга даярдык көрүлдү. Каза болгон киши мага жакын инсандардын биринин баласы болгон үчүн аны жерге берүү ишине да катыштым. Өлүктү кабырдын башына алып келишти. Ошол убакта көркөө киши мени бир четке чакырып, кечиресиз, мен азыр сизге бир нерсе айтам. Бирок аны өлүктүн атасы укпасын деди да, мени кабырдын ичине түшүшүмдү суранды. Мен өлүк коюлуучу жайга түшсөм, ал жерде эки чоң жылан жүргөн экен. Ошондо сөздүн маанисин түшүндүм да жогоруга чыктым. Каза болгон баланын атасын бир четке чакырып, уулун кабырга өзүм коюуга уруксат алдым. Баласынын өлүмүнөн кийин өзүнө келе албай турган ата буга макул болду. Бирок эмне окуя болуп жатканын ал билбейт болчу. Мен кабырдын ичине түштүм да жыландарды карап мындай дедим. Билем, силер Аллах Тааланын буйругу менен келгенсиңер. Билем, силер азыр өлүктү азапка салып кыйнайсыңар. Билем, буга эч ким, эч качан тосуулдук кыла албайт. Жана дагы ушуну билем, силер Аллах Тааланы ортого коюп суранган нерсеге каршылык кылбайсыңар. Сураныч, мен азыр өлүктү кабырга коем. Аны койгондон кийин эмне кылсаңар өзүңөр билесиңер. Бирок суранам, аны коюп алгыча кабырды бошоп тургулачы дедим. Ошол убакта таң каларлуу окуя болду. Жыландар менин көзүмө көрүнбөгөн бутумдун жанында турган бир тешикке кире баштады. Бутумду бир аз өзүмө тартайын дедим эле, күтүлбөгөн жерден тешикке толук кирип кетүүгө али үлгүрбөгөн экинчи жыландын куйругу бут кийимиме тийип кетти. Мына шумдук. Бут кийимимдин сыртынан аз эле сылап өтүп кетсе да, бул жыландын куйругу бүткүл денемди оорутуп жиберди. Бир азга отуруп калдым. Себеби бутум муздап калган эле. Бутумду ордунан жылдыра албай койдум. Субханаллах, азап берүүчү периштелердин сылап өтүп кеткени ушул болсо, бир аздан кийин кабырга коюлуучу жигиттин абалы эмне болот? Оюма келген нерседен улам чочуп кеттим. Бутумду эптеп жылдырып, араң басып жогоруга чыктым. Өлүктүн жанына келдим да, көзүмдүн жашын атасынан, бутумдун ооруп жаткан ал жерде чогулгандарын жашырууга аракет кылдым. Эң коркунучтуусу, азыр эле бул дүйнөгө тиешелүү болгон азапты тартканым үчүн кабырдын ичине түшүм келбеди. Бирок өлүктүн атасына сөз берип койгонум үчүн айласыздан түшүп, өлүктү жерге коюп чыктым. Чыгып келе жатканда жүрөгүм чыдап, кабырдын ичине дагы бир жолу карадым. Жылан кейпинде келген азап периштелери кайрадан кабырдын ичинде пайда болгон эле. 35 жаштагы жигитти көмдүк. Кийин ал жигит жөнүндө анын досторунан сурап билүүгө аракет кылдым. Маалым болгондой, жигит тирүүлүгүндө адамдарды алдап, акчаларын тонуп кетүүнү кесип кылган экен. Ушул баянды уккандан кийин эки нерсеге толук жооп алгандай болдум. Кабыр азабы тууралуу ар кандай божомолдорду айтып жүргөндөр тарых китебинен эмес, бүгүнкү күндөн дагы өздөрүнө сабак алышы мүмкүн. Ошондой эле тирүү кезинде адамдарды алдап, арам жолдор менен дүйнө чогултуп жүргөн адамдар, талап тоноо менен акча чогултуп жүргөндөр болсо, өздөрүнүн кабырдагы абалын бир элестетип көрсүнчү. Азирети Осман ибн Аффан радиаллаху анху дагы кыямат жана тозок азабы тууралуу сөз болгондо көздөрүнө жаш албай, кабыр азабы жөнүндө сөз болгондо сакалдары суу болуп кеткиче ыйлаган экен. Андан эмне үчүн ошондой кылгандыгы тууралуу сурашканда, инсан тозокко түшкөндө тозок азабына бир өзү жолукпайт. Анын жанында башкалар дагы болот. Инсан кыямат күнүндө махшар майданда бир өзү калбайт. Жанында адамдар болот. Бирок кабырда баары өз-өзүнчө, бөлөк-бөлөк жатат. Мен ушуну ойлосом, чыдай албаймын деп жооп берген экен. Ушул окуяларды уккандан кийин өзүбүзгө жетерлик сабак алалы жана биз үчүн даярдап коюлган кабырдагы бөлмөбүздө сак саламат болуу үчүн азыртадан аракет кылалы.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулмандар, азыр биз сиздерге бир жигит айтып берген окуя туурасында кеп салып беребиз. Бул окуяда мумдар үчүн ибрат, ал эми Аллахтын ибадатына кирбегендер үчүн чоң өлчөмдө сабак бар. Мен дейт ал жигит, бир нече жылдан бери намаз окуймун. Аллахтын ибадатындамын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир мусулман өзүнө каалаган нерсени башка бир мусулманга да кааламайынча ал чыныгы мусулман боло албайт деген сөздөрүн уккандан кийин көңүлүмдү өз жакындарыма караттым. Көргөн адамдарымды исламга чакыра баштадым. Кимдир бирөөгө сөздөрүм таасир кылды, дагы бирөөсү сөзүмдү укпады. Хидаят Алладан дешет. Белгилүү болгондой, исламга чакырууда эң негизги адамдар кошуналар болуп эсептелет. Менин да бир кошунам бар эле. Жашы 39да. Аллахтын амри менен бай болуп, жетиштүү турмушта жашайт болчу. Ар жылы чоң-чоң маарекелерди өткөрүп, имам молдолорду чакырып, адамдарга жардам берип турар эле. Бул жашылтардын астында намаз окубагандыгы башкаларга сезилбегени менен мени аябай кыжаалат кылчу. Кошунам болгон үчүн ага катуураак айтып коер элем. Ар көргөнүмдө билгендеримди айтып исламга чакырат элем. Бирок кошунам качан да болсо бир сөз айтып мени мындайча айтканда мат кылат эле. Намаз окуйм да, мынча кыйнайсыз, башкаларга окшоп караганда окуймун дебедим го. Мына көрөсүз, 2 айдан кийин 40 жашымды белгилеп юбилейимди өткөрүп алайын, туулган күнүмдү белгилеп алайын, эртеси менен багымдат намазына сиз менен чыкпасам, эркек эмесмин деди. Мындай сөздөрүн күндө уга берип үйрөнүп калсам да, кошунамды көргөн сайын аны Аллахтын үйүнө чакырганымды уланта бердим. Анан ошол күткөн күндөр да жетип келди. Туулган күн. Заманбап тил менен айтканда, юбилейдин шаан шөкөт менен өткөнүн уктум. Кеминде 20 жолку туулган күндөн кийинки эң негизги күндү укканым үчүн эртең менен эрте туруп кошунамдын алдына чыгууга бел байладым. Туулган күнгө шарият уруксат бербегендиги үчүн барбадым. Бирок кечке жуук кошунамдын эшигин тыкылдатып, эртеңки күндү унутпаңыз деп койдум. Азыраак ичип алган үчүнбү, анын жүзүндө ыраазычылык белгиси билинди. Мейли, эсимде, эртең менен, деди да үйүн көздөй жол тартты. Мен да ал жерден алыстап кеткеним үчүн акыркы сөздөрүн анча уга албай калдым. Бирок бир аз башым ооруп турат эле, деди. Мына ушул акыркы сөзү жүрөгүмдүн дал ортосунан сая өткөндөй болду. Ага дагы бир сөз айтайын деп карасам, үйүнө кирип кеткен экен. Эми ичкенде баш ооруса, эртеңге чейин таркап кетер деген ой менен үйгө келдим. Уктадым. Түшүмдө кошунамды көрүпмүн. Экөөбүз чөлдө жүрүптүрбүз. Суусап кеткендиктен кана эми суу көрүнсө деген тилек менен узак жол басыппыз. Акыры чөлдүн ортосунда булак көрүнүп, экөөбүз жүгүрүп барыптырбыз. Мен биринчи болуп жетип барып, кошунамды ойлобой эле суу ичтим. Ичип сууга тоюп, кошуна ичиң деп артымды карасам, кошунам жок экен. Кайда кетти экен деп ойлоп турганымда ойгонуп кеттим. Туруп саатты карадым. Түнкү саат 3 дагы болду элек. Жанымда аялым жаткан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жаман түш көрсөңөр бирөөгө айтпагыла дегенинен ойгонуп кеткенимдин себеби болгон бул түштү аялыма дагы айтпадым. Болгону сол жагыма түкүрүп койдум. Бирок андан кийин эмнегедир уйкум келбеди. Секин эшикке чыктым. Бир аз таза абада жүрдүм. Оюмдан ошол түш эмнегедир кетпей койду. Түнкү саат 3-тө кошунаны чакырсам кандай болор экен деп да ойлодум. Жок, Аллах сактасын. Аллах жанын аман кылсын. Эртең менен багымдатка чыгабыз дедим дагы үйгө кирип кеттим. 2 саат өтпөй эшик такылдап жатканын угуп ойгонуп кеттим.
Чыксам, кошунанын аял турат. Ыйлай берип көздөр шишип кетиптир. Кошуна, эрим 2 саат алдын өтө катуу ооруп калды. Доктор чакырганы балдарымды тургузгуча оорусу дагы оорлашып кетти. Балдарым доктор чакырганы эмиле даярданып жатты эле, эрим аманатын тапшырды, деди. Дароо саатка карадым. Туп-туура таңкы саат 4. Мен бул аялдын сөздөрүн угуп нес болуп катып калдым. Себеби ошол убакта багымда тубактысы саат 4-төн 5 мүнөт өткөндө кирет эле. Субханаллах, Аллах Таала бул пендесин багымдат намазына жетип барышына дагы жол койбоптур. Субханаллах, 40 жашын белгилеп, эртеси багымдат намазына чыгам деген адам багымдат намазына 5 мүнөт калганда жан беришин кайдан билсин? Субханаллах, түшүмдү аялым айтпасам дагы Аллах Таала бул пендесине өлүм периштесин ошол убакытта жөнөтүп койгон экен. Субханаллах, окуя ушул жерде бүтөт. Айтып коюу бизден, аракет сизден, хидаят болсо жалгыз Аллахтан. Улуу Аллах Таала өзү хидаят бербесе, пендесинин колунан динге чакыруудан башка иш келбейт экен. Бизге баян кылып берген бул досубуздун кошунасы кандай жан бергенин уктуңуздар. Эми өзүбүздүн жашообузга карап көрөлү. Өзүбүздүн амалдарыбызды бир эсеп-китеп кылып көрөлү. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи өзүнүн балдарына насаат айтып жатып мындай деген экен: Балам, эсиңде болсун. Аллах момунга амалды парз кылды. Аллах капырга ыйманды парз кылды. Аллах мунафыкка жөнөкөйлүктү парз кылды. Жүрөгүм таза, мен мусулманмын деп жүргөндөр ушул сөздөргө көңүл бурушсун. Эгер сиз момун болсоңуз, Аллах сизге амалды парз кылды. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер көңүл менен иш бүтөт деп ойлоп жүргөн болсоңуз, эсиңизде болсун. Сиз толук мусулман болбой калышыңыз дагы мүмкүн. Эгер өзүңүздө эки жүздүүлүктү сезсеңиз, жөнөкөй болуңуз. Өзүңүздү алдабаңыз. Жогорудагы окуянын каарманы сыяктуу башын бир күн саждага тиет деп куру кыялга алданбаңыз. Аллах Тааланын периштеси бир күнү капысынан келип жаныңызды алышы турган сөз. Барыңыздарга Аллах Тааладан топук жана хидаят сурап калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.